Саламатсыздарбы, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр? Мен сиздер менен эфир аркылуу кайрадан жолуккандыгым үчүн абдан кубанычтамын. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдык көрүү максатындагы сабагыбызды улантмакчыбыз. Өткөн сабакта биз сиздер менен сөздүк логикалык тесттин биринчи бөлүгү болуп эсептелген окшоштуктар бөлүмү боюнча маалыматка ээ болгонбуз. Андыктан бүгүнкү сабакта биз сиздер менен мына ушул теманы андан ары улантмакчыбыз. Сиздердин эсиңиздерге салып коюу максатында эң негизги окшоштуктар боюнча иштөөдөгү үлгү жуптардын ортосундагы сөздүк логикалык байланыштын жолдору боюнча маалыматты кайрадан сиздерге кайталап өтсөк. Үлгү жуптардын ортосундагы окшоштуктардын маанилик байланышын аныктап алуу өтө зарыл. Анткени тапшырмаларды аткарууда үлгү жуптагы ар бир сөздүн жеке лексикалык маанисине эмес, алардын ортосундагы байланышка көңүл буруу зарыл. Анткени мына ошол байланыштын негизинде гана кийинки А, Б, В жана Г деген варианттар менен берилген жуптарды аныктап алып, туура вариантын белгилөөгө жардам берет. Ал байланыштын жолдору төмөнгүлөр. Эң биринчи кезекте сиз тапшырмаларды аткарууда жуптардын ортосундагы байланыштын берилген белги боюнча түшүнүктөрдү салыштыруунун негизинде келип чыкканын байкаңыз. Бүтүн менен бөлүктүн катышын, белгинин сын-сыпаттын нерсеге, түшүнүккө же көрүнүшкө таандык экендигин, түшүнүктөрдүн бирдейлиги жана карама-каршылыгынын негизинде келип чыккандыгын аныктаңыз. Түшүнүктөрдүн ортосундагы себеп-натыйжа байланышын караңыз жана кыймыл-аракеттердин, көрүнүштөрдүн, окуялардын ирети жана башка ушул сыяктуу байланыштарды аныктап алгандан кийин гана алардын ар бирине кыска сүйлөмдү түзүп жиберүү менен туура вариантын аныктап алсаңыз болот. Окшоштуктар түшүнүктөрдүн ортосундагы маанилик жактан жакындык боюнча же карама-каршылыктын негизинде дагы түзүлүшү мүмкүн. Силер муну сөздөрдүн ортосундагы антонимдик же синонимдик байланыш экендигинен аныктап жүрөсүздөр. Анда эмесе төмөндөгү мисалга көңүл буруп көрүңүздөр. Атаандаш, конкурент. Караңыздар, эң биринчи кезекте үлгү жуптагы эки сөздүн ортосунда кандай байланыш бар экендигин аныктап алыңыз. Атаандаш, конкурент. Эми мына ушул үлгү жуптун ортосундагы сөздөрдүн ортосундагы байланыш синонимдик байланыш экендигин таап алдык. Башкача айтканда, конкурент деген сөздүн өзү эле кыргыз тилиндеги атаандаш деген сөздүн маанисине ылайык келет. Андай болсо, үлгү жуптардын ортосундагы байланыш синонимдик катышты түзгөн варианттын биз төмөндөгү ар бир варианттын ичинен байкап көрөлү. Ал төмөндөгүдөй. А варианты дос, тааныш. Бул сөздөр лексикалык жактан дагы бири-бири менен байланыш жагынан дагы синонимдик катышты түзө албайт. Андыктан А варианты туура эмес вариант болуп эсептелет. Б вариантын карайбыз. Он жана сан. Бул эки сөздүн ортосундагы байланышты аныктай турган болсок, он бул санды түзөт. Демек, бүтүндүн бөлүмү жөнүндөгү катышты бул жер аныктата жатат. Демек, үлгү жуптагы синонимдик катыш бул вариантта жок. Демек, Б варианты туура эмес болуп эсептелет. В варианты эркиндик жана эрк. Эрк бул адамдын жеке өзүнө тиешелүү, а эркиндик бул абстрактуу зат атоочу. Демек, экөөнүн ортосунда дагы маанилик катыш бири-биринен өтө алыс болгондуктан В варианты дагы туура эмес жооп болуп эсептелет. Кесиптеш, кызматташ. Демек, бир жерде эмгектенген
жамаатташ адамдардын ортосундагы жакындык мамиле. Бул орун тартиби боюнча дагы маанилик жактан дагы бири-бирине дал келген синоним сөздөр. Демек, туура жооп Г варианты болуп эсептелет. Жакшылап карап көрө турган болсок, атаандаш, конкурент, кесиптеш, кызматташ ич ара синонимдик катышта болгону менен бири-бирине карата карама-каршы мааниде. Мына ушул сыяктуу дагы тапшырмалардын варианттары берилиши мүмкүн. Эң негизгиси бул жерде жуптардын ортосундагы маанилик катышка көңүл буруу зарыл. Кийинки тапшырмага көңүл буруп көрөлү. Атаандаш, өнөктөш. Эң негизгиси ар бир сөздүн жеке лексикалык мааниси, нукура эне тилдеги сөздөрдүн маанисине да көңүл буруу зарыл. Ар бир сөздүн жеке маанисин түшүнбөстүктөн дагы тапшырмалар туура эмес аткарылып калышы мүмкүн. Атаандаш жана өнөктөш. Караңыздар, бул бири-бирине маанилик жактан карама-каршы сөздөр. Атаандаш демек конкурент деген сөз менен синоним болсо, өнөктөш бул кесиптеш, кызматташ деген сөз менен синонимдик маани түзөт. Демек, атаандаш менен өнөктөш бири-бирине карама-каршы маанидеги антоним сөздөр экен. Андай болсо биз төмөндөгү варианттардын ичинен карама-каршы маанидеги сөздөрдү издеп көрөбүз. А варианты жолдош жана дос. Бул мааниси боюнча алыс болсо дагы кандайдыр бир деңгээлде бири-бирине жакындыкты түзөт. Жолдош жана дос. Бул жооп карама-каршы мааниде болгондуктан туура эмес жоопторго кирет. Б варианты эркиндик жана эрк. Бул дагы карама-каршы маанини бербейт. Андыктан бул вариант дагы туура эмес. В вариантында он жана сан. Бул вариант дагы карама-каршы маанидеги сөз эмес. Ошондуктан бул жооп дагы туура эмес. Демек, төмөндөгү варианттардын ичинен карама-каршы маанидеги түгөйлөрдү түзгөн Г варианты болуп эсептелеткен. Анткени конкурент деген сөздүн өзү кызматташ дегенге карама-каршы мааниде. Бир жагынан караганда, бул сөздөр үлгү жуптагы сөздөргө түзмө-түз орун тартипте алганда, атаандаш конкурент, өнөктөш, кызматташ деп бири-бирине синонимдик түгөйдү түзүп калат экен. Дагы бир жолу кайталайм. Түгөйлөрдүн ортосундагы маанилерди аныктап алуу эң зарыл болуп эсептелет экен. Аналогиялардагы сөздөрдүн ортосунда себеп-натыйжа байланышынын негизинде да түзүлүшү мүмкүн. Мисалы, коркуу, качуу деген үлгү жупка көңүл буруп көрүңүздөр. Үлгү жуптагы коркуу жана качуу сөздөрүнүн ортосунда кандай логикалык байланыш бар? Ал үчүн кыска сүйлөм түзүп көрөлү. Карайбыз. Төмөндөгүлөрдүн ичинен биз туура жоопторду аныктап ала турган болсок, жумуш жана чарчоо деген жооп маанилик жактан дагы, логикалык жактан дагы туура жооптордун катарына кирет. Аны сүйлөмдөрдү түзүү менен гана аныктап алсак болот экен. Карап көрөбүз. Коркуу качууга себеп болот. Демек, адам корккондо гана качат экен. Бул эки түгөйдүн ортосундагы себеп-натыйжа байланышына ылайык түзүлгөн сүйлөм. Эми карап көрүңүздөр варианттарды. А. Жумуш иштөө чарчоого себеп. Б. Ишенбөө алдоого себеп болбойт. Бул жерде орун тартип алмашып калган. Себеби алдоонун себеби ишенбөөчүлүк алып келет десек, сүйлөмүбүз туура болмок. Мактоо тилдөөгө себеп эмес. Жана Г вариантында оңдоо бузууга себеп болбойт экен. Ошентип, төмөндөгү кыска сүйлөмдөрдү түзүп көрсөк, үлгү жупка ылайык келген А варианты экен. Корккондо адам качкан сыяктуу эле, жумуш иштеген адам чарчайт экен. Андыктан туура жообубуз А варианты болуп эсептелди. Аналогияларды иштөөдө мына ушундай кыска сүйлөмдөрдү түзүп жиберүү төмөндөгү варианттардын ичинен эң мааниси боюнча ылайыктуусун тандап алганга сизге мүмкүнчүлүк берет. Кийинки тапшырмага көңүл буруп көрөлү.
Мында ушул эле үлгү жупка карата варианттарды карап көрөбүз. Коркуу, качуу. Бул дагы себеп натыйжа байланышындагы сүйлөм үлгү жуп болуп эсептелет экен. Ал үчүн туура жоопту тандап алуу максатында эң негизги кезекте үлгү жупка көңүл бурабыз. Корккон үчүн адам качат. Жумуш иштеген үчүн адам чарчайт деген жоопко биз токтолуп туралы. Ал эми кийинки жооптор биздин толук канааттандырбайт. Анын себебин төмөндөгү сүйлөмдөрдүн негизинде байкап көрөлү. Окшоштуктардын негизинде кыймыл-аракеттердин, көрүнүштөрдүн же окуялардын ирети болушу мүмкүн. Мисалы, жыл декабрь деген үлгү жупка көңүл бурабыз. Ар бир үлгү жуптагы маанисин аныктап алганга аракет кылып туруп, ар бир вариантты өз алдынча талдап көргөнгө аракет кылабыз. Жыл менен декабрдын ортосунда кандай байланыш бар? Биринчи кезекте декабрь жыл мезгилиндеги бир ай болуп эсептелет. Бирок орун тартиби боюнча ал жылдын эң акыркы айы. Үлгү жуптун ортосундагы маанисин аныктап алгандан кийин төмөндөгү варианттарды карап чыгабыз. Таң жана түн. Түн аяктаганда таң башталат же таң атат. Бул орун тартиби боюнча биздин үлгү жупка мааниси боюнча дагы орун тартиби боюнча да дал келбейт. Демек А варианты туура эмес вариант. Ай жана ноябрь. Демек ноябрь бул айдын бир бөлүгү болуп эсептелет. А бирок үлгү жупка мааниси боюнча дал келбейт. Демек В варианты туура эмес вариант. Г варианты. Саат бүтүн болсо, мүнөт анын бөлүгү болуп эсептелет. Бул бүтүндүн бөлүгү катары жакын болгону менен заттардын орун тартибин көрсөткөн жок. Ошондуктан Г варианты дагы туура эмес жооп. Биздин туура жообубуз жай анан август жообу. Анткени жай мезгилинин эң акыркы айы август, жыл мезгилинин эң акыркы айы декабрь. Демек, мына ушул орун тартип боюнча биздин Б вариантыбыз туура жооп болуп саналат экен. Ушуга эле маанилеш болгон төмөндөгү мисалды карап көрөлү. Дүйшөмбү, шаршемби. Ар бир вариантты кунт коюп көңүл бурсаңыздар, сиздер жогорудагы мисалга окшоштуруп, бул варианттардын ичинен туура жообун аныктап алсаңыздар болот. А. Январь, февраль. Б. Эртең бүгүн. В. Жаз, күз. Жана Г. Мүнөт, секунд деген варианттар берилди. Эң маанилүүсү үлгү жуптардын ортосундагы байланышты аныктап алыңыз. Дүйшөмбү, шаршемби. Бул жуманын күндөрү болуп эсептелет. Бирок дүйшөмбү менен шаршембинин ортосунда шейшемби калтырылып кеткен. Себеби жума күндөрү дүйшөмбү менен башталат, шейшемби жана шаршемби деп улантылат. Ортодогу бир күн калтырылып кеткендиктен төмөндөгү варианттардын орун тартиби менен үлгү жупка ылайык келген жоопту издеп көрөбүз. А варианты. Январдан кийин февраль көрсөтүлгөн. Бул удаалаштык туура болгондуктан үлгү жупка дал келбейт. А варианты туура эмес вариант. Б вариантына көңүл буруңуздар. Эртең бүгүн. Бул жерде орун тартиби боюнча дагы, мааниси боюнча дагы туура келбегендиктен Б варианты туура эмес. В вариантына көңүл буруңуздар. Жаз, күз. Бирок бул вариант туура вариант болуп эсептелет. Анткени жаздан кийин жай мезгили, жайдан кийин гана күз мезгили келет. Ал эми Г вариантында мүнөт жана секунд бул дагы орун тартиби боюнча дагы маанилик жактан дагы биздин үлгү жупка дал келбейт. Бул туура эмес жооп. Ошентип
үлгү жуптагы сөздөрдүн маанисине орун тартиби боюнча дагы, сөздөрдүн ортосундагы маанилик катыш боюнча дагы туура келген жооп В варианты болуп эсептелет экен. Демек, заттардын орун тартибинин удаалаштыгын сактаган учурда гана биз төмөндөгүдөй тапшырмаларды туура аткарып алсак болот экен. Эң маанилүүсү үлгү жуптардын ортосундагы байланышты аныктоодо астейдил мамиле кылып, ой жүгүртүп, эң туура деген жоопту гана аныктап алганга аракет кылыңыздар. Аналогиялар боюнча тапшырмалар сөздөр ортосундагы бир же бир нече белгилер боюнча окшоштукту же айырмачылыкты көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, күкүм, нан. Үлгү жуптардын ортосундагы маанилик катышты байкаңыздар. Нан бүтүн нерсе. Ал эми нандан күкүм чыгат. Демек, ал бүтүндүн бөлүгү болуп эсептелет. Андай болсо, мына ошол бүтүндүн бөлүгүн түзгөн вариантты төмөндөгү варианттардын ичинен аныктап көрүңүздөр. А. Таарынды жыгач. Б. Көмөч нан. В. Суу чака. Г. Сантиметр килограмм. А вариантына көңүл буруңуздар. Орун тартиби боюнча нан бүтүн нерсе. Демек, бүтүндүн майда бөлүгү күкүм. Ал эми жыгач дагы бүтүн нерсе, таарынды андан чыккан майда бөлүк. Демек, туура варианты А варианты болуп эсептелет экен. Кийинки тапшырмада үлгү жуп так ушул эле вариант көрсөтүлгөн. Нан жана күкүм. Ал эми төмөндөгү варианттардын ичинен кайсынысы туура экендигин аныктоо үчүн өтө көңүл буруу зарыл. Анткени биринчи тапшырмадагы жыгач жана таарынды деген жооп бул жерде дагы бар. Караңыздар. А. Саат мүнөт. Сааттын бөлүгү мүнөттөр. Демек, орун тартиби боюнча А варианты туура келбегендиктен бул вариант туура эмес жоопторго кирет. Б. Таарынды жыгач. Жыгач бүтүн нерсе, таарынды анын майда бөлүгү. Бул үлгү жупка мааниси боюнча дагы, орун тартиби боюнча да туура келип жатат. Бирок бул туура эмес жооп. Анткени В вариантында шекер бүтүн, ал эми чымчым анын майда бөлүгү. Үлгү жупка эң туура келген вариант В варианты болуп эсептелет. Анткени бул жерде нан дагы, шекер дагы адам колдонгон тамак аштардын катарына кирет экен. Ошондуктан мындай тапшырмада эң мааниси боюнча туура келгени В вариант болуп эсептелет дагы, жыгач таарынды туура эмес жооптордун катарына кирип калат. Суу жана чака, албетте, бул туура эмес жооптордун катарына кирет. Ошентип, бул тапшырмадагы туура жоопту В варианты түздү. Дагы бир мисалды карап көргөнгө аракет кылалы. Суусоо, чаңкоо. Ичара караганда үлгү жуптагы сөздөр бири-бири менен синонимдик маанини түзгөндөй көрүнөт. Бирок булар толук синоним эмес. Чаңкоо деген сөз суусоо деген сөздүн күчөтүлгөн түрү. Демек, адам суусагандын өтө күчөтүлгөн түрү анын чаңкагандыгын билдирет экен. Андай болсо, төмөндөгү варианттардын ичинен мына ушул күчөтүлгөн маанидеги синонимге жакын болгон катышты аракет кылып таап көрөлү. А вариантына көңүл буруңуздар. Эңсөө, каалоо. Бул вариант туура эмес. Анткени орун тартиби боюнча үлгү жупка дал келбейт. Каалоо күчөтүлгөндө гана эңсөөгө алып барат. Демек, А варианты туура эмес. Б вариантында кубаныч жана кайгы деген сөздөр бири-бири менен маанилик жактан карама-каршы сөздөр. Тактап айтканда, антонимдик маанидеги сөздөр болуп эсептелгендиктен, бул жооп дагы туура эмес. В вариантындагы ачуулануу, кыжырдануу деген жооп туура жоопторго кирет. Анткени бул дагы адамдын эмоционалдык сезимин билдирет. Ачуулануу күчөгөн учурда гана кыжырданууга алып барат. Демек, суусоо
күчөгөндө чаңкоого дуушар кылган сыяктуу эле адам ачууланып андан күчөтүлсө кыжырданууга алып барат деген жыйынтык туура жооптордун катарына кирет экен. Ошентип, бул тапшырманын ичинен дагы биз сиздер менен туура жообун аныктап алдык. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, окшоштуктар менен иштөөдө эң биринчи кезекте өзүңүздөрдүн убакытты үнөмдөө максатында туура жоопторго көз жүгүртүп, эң жеңил деген тапшырмаларды биринчи аткарып алыңыздар дагы, андан кийинки убакытта гана мына ошолор тапшырмалардын ичинен оорураак дегениңиздерге кайрылсаңыздар болот. Эң маанилүүсү үлгү жуптардын ортосундагы байланыштарды аныктап алып гана, орун тартиби боюнча дагы маанилик жактан дагы туура келген жоопту аныктаганга аракет кылыңыздар. Ал үчүн кыска сүйлөмдөрдү түзүп жиберүү сиздердин туура жоопту аныктаганга өзүнүн жардамын берет деп ишенебиз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Келерки сабакта эфир аркылуу кезиккенче саламатта калыңыздар.